Шеналы Арабаев атындагы Кыргыз мамлекеттик университетинде ар тараптуу таланттуу студенттер окуйт. Ага бирден бир болгон далили бүгүнкү биздин жеңишибиз Ала Тоо жазы фестивалю болду. Биз бул фестивалга катышып жатканда аябай катуу даярдандык. Биринчи турда ушул музыкасы кыргыз эл артисти Кадыралы Артыковго таандык, ал эми сөзү болсо Алмаш Чойбекова таандык. Кыялдануу чыгармасын өзүмдүн мындайча айтканда өнөктөшүм, группалашым Мирлан менен аткардык. Биринчи турда ошол биз конкурста өзүбүздүн атаандаштарыбызды көрдүк. Атаандаштарыбызды көрүп дагы бир четинен стимул алдык, өзүбүзгө дагы сабак дагы алдык. Мындай иштешибиз керек мындан кийин деп. Экинчиден бир аз коркуу сезимдери болду, себеби атаандаштарыбыз ушунчалык күчтүү болгондон биз башында болду коркуу сезимдеричи өтпөй калабызбы деп. Шеналы Арабаев атындагы Кыргыз мамлекеттик университетинде жалпысынан 22 000 студенттин арасынан 15 студент тандалып алындык. Бул студенттер ар кайсы факультеттерден баягы тандалып алындык да. Анан айрымдарыбыз музыкалык аспапты ойногонду билбейбиз, ушундай болду. Кыйынчылыктар көп болду да, анан бийлегенди билбейт элек. Мен кесибим боюнча экономистмин. Музыкалык аспаптарда такыр ойноп көргөн эмесмин. Бирок мен команда үчүн шылдыракты үйрөндүм. Ала Тоо жазы фестивалына өзүмдүн калемиме таандык чыгарма менен чыктым. Бул чыгарманын аты Уңгу жол деп аталат. Бул чыгарманы атайын ошо Ала Тоо фестивалына арнап жазгам. Андан кийин ошол ырды чыгаруудан мурда оон керек болгондуктан Кадыралы Артыков агайыбызга, композиторго сурап оон жазып берүүсүн. Ал агайыбыз четке каккан жок, жазып берип, анан алгач ирет өзүмдүн чыгармамды эл жүзүнө ушул Ала Тоо фестивалында биринчи жолу орнотуп чыктым. Көптөгөн кыйынчылыктар болду, бирок ошол кыйынчылыктарга карабастан биздин ректорубуз Айгүл Төлөковна өзү баш болуп, Жана Сыдыкбековна, Азамат агай, Нуриса Аббасова эжекен, Нурболот агай, Азамат агайлар бардыгы тең баш болуп бизге колдоо көрсөтүштү, жана биздин досторубуз университеттеги жалпы. Ошол бардыгынын колдоосунун аркасында биз ошол 3-орунду орунду багындырдык. Бизде даярдыктар ушул саналуу күн калганда эле, айрымдары саналуу күн калганда эле даярданышса, биз ушул Ала Тоо жазы дегенди укканда эле акырын четинен кыймылдай баштадык да. Вокал өзүнчө, фольклор өзүнчө, би өзүнчө. Кийин анан баарыбыз биргелешип, бир убакытты белгилеп, ушул саналуу күндөр калганда чогулуп прогон кылдык. Прогон. Бул фестивалга катышып жатканда аябай катуу даярдандык. 20-30га жакын окуу жайлардын арасынан тандалып отуруп, мынакей биз бүгүн жеңишке жеттик. Бул өзүмдүн калемиме таандык чыгарманы аткаруу бул негизи аябай жагымдуу, башкача эмоция тартыбайт экен. Себеби мен кээде эл жүзүндө ырдап жүрөм өзүм деле. Анан башкалардын чыгармасын ырдоо алуу башкача экен. Өзүңдүн чыгармаңды ырдаганда бул аябай толкундануу, бир чети аябай өзүңө радостно на душе болот экен. Мен аябай кубанычтамын өзүмдүн чыгармамды ушул Ала Тоо фестивалына арнап чыкканыма. Негизи ошол фольклор багытында биз өтө катуу даярданганбыз. Ошол фольклор багытында биз деген бардык жагынан баягы өзүбүздү жакшы көрсөтүп, биринчи орунду алабыз деген ойдо барганбыз. Анан ошол баягы калыстардын дагы чечимдери ар кандай болду. Эми ошол калыстар кабыл алышты, со стороны виднее дегендей. Анан башында көңүлүбүз бир аз түшүп бара жаткан чындыгында. Анан 3-орун дегенде аягында айтканда биз аябай мындай башкача эмоция болду. Ошол жерде туруп биз кыйкырып, аябай өзүбүзчө кубанып, анан бир аз токтонуп алып, анан биз сахна жакка ошол өзүбүздүн сыйлыгыбызды алган бардык да. Токтобостон даярдандык. Мугалимдерибиз дагы ошол жогоруда айтып кеткендей, алар дагы чарчаганына карабастан, талыкпастан эмгектеништи. Ушул студенттерибиз конкурска катышып калсын деп. Ошол бизди даярдагандан сырткары эле алар бизге дагы мындай моралдык жактан да жөлөк таяк болуп сүрөп турушту. Силердин колуңардан келет, аракет кыласыңар, силер жеңесиңер, силер күчтүүсүңөр деп өздөрүнүн мотивацияларын да берип жатышты. Биз ар тараптуу өнүктүрдүк деп ойлойм. Жана кийинки Ала Тоо жазына биз аябай катуу даярданабыз, жана биринчи орунду багындырганга аракет кылабыз. Анткени биз көрдүк да. Көрүп, эми биз кандай болот, бардык жагынан опыт деп коет эмеспи? Опыт алып, эмкисинде жакшы даярданып, дагы да болгон аракетибизди жумшайбыз.